Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Нурайым Мырзыкбаева, Түркменистан мамлекетинин эмгек сиңирген артисти жана Кыргызстандагы эң мыкты комузчуларыбыз Назбек жана Дастан Кинчимбаевтерге терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Саламатсыздарбы, урматтуу айымдар жана мырзалар, ардактуу катышуучулар жана бизди түз эфир аркылуу көрүп жаткан көрүүчүлөр. Бүгүн Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы үчүн өзгөчө бир күн, өзгөчө бир учур. Себеби учурда дүйнөнүн 115 мамлекетинде 91 мыкты түрдө иштеп жаткан акселератор лабораториялары бар жана биз Кыргызстанда дагы ачылып атабыз. Бул лабораторияларыбыз стратегиялык изилдөөлөрдү, түрдүү анализдерди жана азыркы учурдагы заманбап технологияларды иштетүү менен биргеликте коомчулукта болгон түрдүү маселелерди тез, ыкчам чечүү жолдорун иштеп чыгат. Андыктан Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын акселератор лабораториясынын Кыргыз Республикасындагы ачылыш аземине баарыңыздар кош келиңиздер. Урматтуу катышуучулар, мына азыр сиздер көрүп жаткан ушул биздин боз үйүзгө, мына биздин шырдактарыбыздын үстүнө биз ардактуу катышуучуларыбызды чакырабыз. Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын Кыргыз Республикасындагы туруктуу өкүлү Луис Чемберлен айым. Кыргыз Республикасындагы президент администрациясынын стратегиялык өнүгүү саясаты жана пландаштыруу бөлүмүнүн башчысы Беков Аскат Турдумаматович. Кыргызстандагы Катар мамлекетинин толук ыйгарымдуу элчиси Абдулла Ахмед Аль-Сулаити мырза. Кыргыз Республикасындагы Германия федеративдик мамлекетинин элчиликтин кооперация боюнча башчы Төрге Матиесен мырза. Бириккен Улуттар уюмунун башкы катчысынын жардамчысы, Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын Европа жана КМШ өлкөлөрү боюнча аймактык директору Мирьяна Сполярич Эггер айым. Жана Кыргыз патентине караштуу интеллектуалдык менчик боюнча мамлекеттик фондун аткаруучу директору Жоодарбек Жумабаев мырза. Чоң рахмат. Ачылыш сөз Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын Кыргыз Республикасындагы толук ыйгарымдуу өкүлү, туруктуу өкүлү Луис Чемберлен айымга берилет. I'm not going to say. Мен ырдай албайм. Кечирип коюңуздар. Кутман күн баарыңыздарга. Урматтуу Мирьяна Сполярич Эггер айым, буунун башкы секретарынын жардамчысы. Ушул жерде Европа жана КМШ өлкөлөрүнүн аймактык директору. Урматтуу Катардын Кыргыз Республикасына толук жана ыйгарым укуктуу элчиси. Федеративдик Германия Республикасынын өнүгүү боюнча өкүлү. Урматтуу Кыргыз Республикасынын экономика министринин Эманалиев мырза. Урматтуу айымдар жана мырзалар, баарыңыздарга кутман күн. Бүгүн сиздер менен биз менен өзгөчө күндө чогуу жүргөнүңүздөр үчүн ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бул аалам азыр өтө тез өзгөрүлүп жатат. Анткени ушул акыркы жылдарда дагы өзүңүздөр байкаңыздар, COVID-19 пандемиясында ушу биздин туруктуу өнүктүрүүбүзгө дагы зор таасирин жеткирди десек болот. Анткени ушунчалык ылдамдык жана ыкчамдык менен чече турган маселелер пайда болду. Ал маселелерди чечүү үчүн биздин дагы ой пикирлерибиз өзгөрүшү керек эле.
Ошондуктан жаңы чакырыктар, жаңы технологияларды биз колдонушубуз керек болчу. Биз ошол көп түрдүүлүктү, көрүктүүлүктү колдонуу менен ылдыйдан өйдөнү көздөй өнүктүрүү багытында иш аракеттерибизди жүргүздүк десек болот. Анткени өнүгүү багытында ошо 2030-жылга чейин биздин туруктуу өнүгүү максаттарыбыз бар. Биз ошого багытталып иш аракеттерибизди жүргүзүп жатат. Бүгүн баарыңыздарды ошол расмий түрдө Кыргыз Республикасына бул өптүн акселератор лабораториясынын ачылыш салтанатына көрүп жатканыбызга кубанычтабыз. Мына ошол жерде көрүп атсаңыздар, биздин глобалдык тармакка Кыргызстан мүчө болуп жатат. Бул окутуу боюнча глобалдык тармак. Бул жерде илимий чөйрөлөрдү дагы бириктиришет. Анткени бул жерде мамлекеттер ошо өнүгүүгө башкача көз караш менен кароого мүмкүнчүлүк берилет. Анткени бул жерде сиздерди ушу зал менен, бизде залдын ичинде биз менен отургандарга, онлайн биз менен катышып ушул салтанатка катышып жаткандарыңызга баарыңыздарга терең ыраазычылыгымды билдирем. Жеке секторлордо жаранды коомчулукка дагы ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Сиздердин ушул жерде катышып отургандыгыңыздар мындан ары дагы ушул мурунку эле биздин аткарып аткан ишибизди дагы улантып жатканыбыздын көрсөткүчү деп ойлойбуз. Анткени биз келечекке көздөй ишибиздин кадамдарыбызды таштай беребиз. Анткени биздин абдан динамикалуу иш аракеттерибиз бар. Бул жерде ошо кантип ыкчам болуш керек, кантип бир кызыктар болуш керек, кантип ылдамдашыбыз керек, кантип тездешибиз керек, ошолордун баарын көрсөткөнгө мүмкүнчүлүгүбүз болот. Мен ушул жерде кыскача сөзүмдү ушул жерден токтотоюн. Ушул жерде бүгүнкү иш чарабызга катышканыңыздар үчүн терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Эгерде сиздер биз лабораториялар кандайдыр бир пробиркалар, колбалар менен көрө алсаңыздар, бизде лаборатория деген башкача, акселератор лаборатория деген бул билимдерге байланыштуу. Рахмат. Чоң рахмат. Сөз Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын стратегиялык өнүгүү саясаты жана пландаштыруу бөлүмүнүн башчысы Беков Аскат Турдумаматович мырзага берилет. Рахмат. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү иш чаранын катышуучулары, кош келипсиздер. Уруксат берсеңиздер, расмий тилде өзүм сөзүмдү окуп койсом. Уважаемый, урматтуу Мариана Спалярич Эгер айым, урматтуу Абдуллах Ахмат, урматтуу катышуучулар, баарыңыздарды ушу бүгүнкү иш чаранын Кыргыз Республикасындагы бул өптүн акселератор лабораториясынын расмий түрдө ишке киргизилип жаткан маареке менен куттуктап койсом, ушу бул жерде бул өптүн ушул программасынын дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Айрыкча Германия менен Катар өлкөлөрүнүн өкмөттөрүнө дагы ыраазычылыгыбызды билдиребиз. 2019-жылы бул демилгеге булар катышып, ушул жерде ушул социалдык акселератор лабораториялардын инновацияларынын бир старты башталды. Мен ушул жерде ошол бул өптүн акселератор лабораториясынын ачылышында абдан катышып жатканына абдан чоң толкунданып жатам. Анткени биз азыркы учурдагы өнүгүүнүн чакырыктарын, өнүгүүнүн өзгөрүүлөрүн биз аракетибизди кылышыбыз керек. Өзүңүздөр билгендей, ошо пандемия бардык эле өлкөлөргө таасирин тийгизди. Жакырчылык менен теңсиздиктин көрсөткүчтөрү жалпы эле дүйнөлүк экономика көрсөткүчтөрдү көрсөттү. Жалпы дүйнө жүзүндө саламаттык сактоо тутумунун ошол жаңы реформага муктаж экендигин көрсөттү. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасы менен катар эле ушул жерде туруктуу өнүгүү максаттарынан бир токтоп калгандыгын, ушул аракеттерибиздин токтоп калгандыгыбыздан, климаттык өнүгүүлөрдүн, өзгөрүүлөрдүн биздин ошо таасирин тийгизип атканын көрүп атабыз. Ушул жерде ошол кризистик милдеттерди аткаруу үчүн, туруктуу өнүгүүнүн милдеттерин аткаруу үчүн биз иш аракеттерибизди жүргүзүп жатабыз. Бул сөзсүз түрдө бул маселелер чечилет. Жеке секторлордогу өнүгүү боюнча дипломатиялык корпустардын, бейөкмөт уюмдардын жардамы менен бул маселелер чечилет. Пандемия учурундагы былтыркы окуялар көрсөттү. Кыргыз эли биригип, бир муштумга биригип, ошол бардык көйгөйлөрдү чечүүгө мүмкүнчүлүктөрү бар экендигин көрсөттү жана коомдун астындагы бул кризистерди чечүүгө мүмкүнчүлүк бар экенин көрдү. Мисалы үчүн ошол жерде калкка ыктыярчылардын
аракеттерин көрдүк. Ошол жерде аппараттарды, дары дармектерди чет өлкөдө жашаган жарандардын жардамы менен биз чечип жаттык. Бүгүнкү күндө биз ошо акселератор лабораториясынын ишке киргизилип жаткан мааракесине катышып жатабыз. Бул глобалдык баар түрдүү мамлекеттерде иштеп жаткан тармактын бир өкүлү болуп саналат. Туруктуу өнүгүү максаттарын ишке ашыруу үчүн мурункудай болуп эле иштөө жетишсиз эмес. Анткени бул жерде биз жаңы инновациялык бир чечимдерди, инновациялык бир аракеттерди жана ыкмаларды аткарышыбыз керек экен. Ушул акселератор лабораториялардын аткарылып жаткан натыйжасында биз жаңы изилдөөлөрдүн натыйжаларына жетишебиз. Жана бул натыйжалардын баары коомдун өнүгүүсүнө жана биздин өлкөбүздө өзгөчөлүктөргө алып келет деп ойлойбуз. Сөзүмдүн аягында баардык катышуучуларга, баардык өнөктөштөргө, ошо конструктивдүү кызматташуубузга жардам бергениңиз үчүн терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Айрыкча ыраазычылыгымды бул ООПтун Кыргызстандагы туруктуу өкүлү Луис Чемберлен айымга ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ушул өнүктүрүү программалары дагы Кыргыз Республикасында пайдалуу өткөрөт деп ойлойбуз. Сөз Кыргызстандагы Катар мамлекетинин элчиси урматтуу Абдулла Ахмед Аль-Сулайти мырзага берилет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мир вам, приветствую всех присутствующих. Урматтуу айымдар жана мырзалар, Катар мамлекети Катар өнүктүрүү фонду аркылуу бул ООПтун $16 миллион өлчөмүндө бул акселератор программасына колдоо көрсөттү. Ошо $20 миллион Катар мамлекети бир кошумча катары берген. Бул өнүктүрүү үчүн акселератор лабораторияларын ишке ашырууга салган кошумча каражаттары болгон. Белгилей кете турган нерсе, Катар өлкөсү ошол лабораторияларды, ошол жергиликтүү инновацияларды бириктирип жаткан 60 мамлекетте аткарылып жаткан акселератор лабораторияга колдоосун көрсөткөн. Бул инноватордук лабораториялар 2019 жылда 60 мамлекеттерде ачылган. Бул дагы ошол ООПтун ар бир өлкөдөгү инфраструктурасынын бир өкүлү, бир символ катары ачылган. Ошол жерде ООПтун эл аралык тармагынын өнүктүрүүсүнө дагы бул шартын түзгөн. Негизги Катар өнүктүрүү фондунун негизги максаты туруктуу өнүгүүнүн максаттарына жетишүү болуп саналат. Бул ООП менен болгон өнөктөштүк бул максатка жетишүүнүн негизги бир каражаттары болуп саналат. Ошондой эле биз ошондой эң маанилүү өнөктөш менен кызматташып жатканыбызга абдан сыймыктанабыз. Бул гуманитардык жардам жана башка өнүктүрүү тармагында дагы кызматташуубуздун негизги иш-чараларынын бири болуп калмакчы. Катар өнүктүрүү фонду жана БУ өзүнүн ортосундагы бир нече долбоорлорду, ошо туруктуу өнүгүү боюнча, тынчтык куруу боюнча бир нече долбоорлордо кызматташып келди.
بقدرات أكثر مرونة بالإضافة إلى القدرة على الابتكار من أجل دعم الدول في تحقيق أولوياتها للتنمية الوطنية. Катар өлкөсү ошондой эле өзүнүн салымын жаңы эксперттик билимдерди алууга ошондой эле 170тен ашуун мамлекеттерге аракеттерин жүргүзүп келет. Баарыңыздарга чоң рахмат. Сөз Кыргыз Республикасында Германия Федеративдик мамлекетинин элчиликтин кооперация боюнча башчысы Торге Матиесен мырзага берилет. Yeah, thank you for inviting me. I'm also not going to sing. Чоң рахмат, мен дагы ырдабайм. Урматтуу буунун башкы секретарынын жардамчысы Мириана Сполярич Герайым, урматтуу Луиз Чемберлен айым, урматтуу министрдин орун басары, урматтуу бөлүм башчылар, ушул жерде Федеративдик Германия Республикасынын өкүлү катары ушул биз элчинин дагы саламын алып келип жатам. Азыркы учурда Кыргызстанда акселератор лабораториялары келиптир. Бул жерде негизи дүйнө жүзүндөгү ошол кошумча лабораториялардын катарына Кыргызстан келип атат. Бул абдан чоң реформа. Буунун дүйнө жүзүндөгү эң алып келген жаңылыктары ал. Биз ушул 2020-жылы ошо 200 миллион евро бул демилгеге акча каражаттарын бөлүү боюнча чечим кабыл алган. Германия көп учурда мисалы үчүн инновацияларга карап тобокелчиликтер дагы болушу мүмкүн. Биз эмне үчүн бул каражаттарды бөлдүк? Ошол туруктуу өнүгүү максаттарынын 30-жылга чейинки туруктуу өнүгүү максаттарынын негизги аткарыла турган максаттарга жетүү үчүн бул биз жаңы мындай салттуу эле илимдерди же болбосо салттуу өнүгүү менен эле жете албайт экенибизди көрүп жатабыз. Анткени биз ошол биздин ишмердүүлүгүбүздүн негизинде кандайдыр бир өлчөмдө биз өзүбүздүн эле институттарыбыздын туткуну болуп калдык окшойт. Анткени биз ошол салттуу иш аракеттерибизден чыгып, ошол институционалдык өзүбүздүн иденттүүлүгүбүздөн дагы айырмаланып, ошол өзүбүздүн контекстибизди өзгөртүшүбүз керек. Анткени биздин мүмкүнчүлүктөрүбүздү чектеп атпайбы бул институционалдык маселелер? Биз стандарттуу эмес ойлонушубуз керек болуп атат. Баардыгы эле бир калыпта ойлонбошубуз керек болуп атат. Биз кандайдыр бир бул адамдардын өнүгүүсүн, инсандык өнүгүүнү өзгөртүшүбүз керек. Ошондуктан бул аймактык алкакта боло береби, глобалдык алкакта болобу, бул глобалдык ресурстарды башкаруу, COVID-19 пандемиясы бизге көп нерселерди көрсөтпөдүбү? Ошондуктан муну тезирээк, ыкчамыраак аткаруу үчүн, туруктуу өнүгүү максаттарына биз жетишибиз үчүн биз институционалдык чектерден чыгып, бул стандарттуу жана калыпка түшүп калган бир чечимдерден чыгышыбыз керек, дагы бир инновациялык технологиялар менен аракетти жүргүзүш керек. Бул акселератор лабораториясынын Кыргызстанда ачылышын эмне үчүн маанилүү деп айтабыз? Бул эң кооз тоолуу өлкө, бул эми чектелүү ресурстарына бирок бат-баттан өнүгүп, жанагы элинин саны тез өнүгүп жаткан өлкөнү болгондуктан бул мисалы үчүн биздин өлкөбүз, бул Кыргызстандагы ошол эмгек миграциясына көз каранды болгон өлкө. Ошол мисалы үчүн климаттык өзгөрүү, мөңгүлөрдүн эриши, суу ресурстарынын жеткилиши, мисалы үчүн ошол суу ресурстарынын, дарыя ресурстарынын дагы чектелип жаткандыгы маселелер боюнча бул иш аракеттерибизди карашыбыз керек. Ошондуктан бул өлкөнүн эко тутумунун өнүгүүсү жана ошонун ишке кириши боюнча бул лабораториялар абдан маанилүү. Ошондуктан биз Федеративдүү Германия Республикасынын элчилиги дагы ошол биз мамлекеттик органдар менен биргеликте бул акселератор лабораториясынын ачылышын колдоп келебиз. Жана башка аймактарда эле ошол өзүбүздүн ресурстарды кантип башкарса керек дегенди үйрөнсө болот. Ошондой эле жеке секторлор, жарандык коомчулуктар өздөрүнүн дагы ошол бул өлкө менен бирге өздөрүнүн салымын кошо алышат деген оюм бар. Бул жерде ошол жаңы билимдерди жана жаңы инновацияларды колдонуу менен чакырыктарга, азыркы учурдагы дүйнөлүк чакырыктарга жооп бере алабыз деген мен оюм бар. Чоң рахмат көңүл бурганыңыздар үчүн. Негизги сөз
Birikкен Улуттар Уюмунун башкы катчысынын жардамчысы, Birikкен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын Европа жана КМШ боюнча аймактык директору Мирьяна Сполярич Эггер айымга берилет. Thank you. Thank you. Good morning. Чоң рахмат, кутман таң. Улуу урматтуу элчи, биздин ошо өнүгүү боюнча бул өптөн биздин кесиптештерибиз келди. Биздин ошо өкмөт тарабынан дагы биздин өнөктөштөрүбүзгө ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ушул жерде баарыңыздарды көрүп жатканыма абдан кубанычтамын. Ошол жерде биздин иш-чарага келген катышуунун дагы абдан жакшы болуп жатканын көрүп жатабыз. Бул БОЭПтин акселератор лабораториясын ишке киргизип жатканын, кээ бир катышуучулар онлайн катышып жатышат. Эми азыркы учурда эпидемиологиялык абалга байланыштуу баарыбыз чогулта алган жокпуз. Ошо сөзүн башында Федеративдик Германия Республикасы жана Катар өлкөлөрүнүн жетекчиликтерине, өкмөттөрүнө ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ошо БОЭПтин акселератор программасына колдоолорун көрсөтүп келишет. Ошол жерде Кыргызстандагы Федеративдик Германия Республикасынын элчилигинин өкүлү айтып кеткендей, ошол биз ошо бул тармакты куруп жатканда 2019-жылда биздин ошол мамлекеттерде акча болот, бирок бул акча каражаттарын эффективдүү жана туура колдонуш керек. Ошол биз 3 жылдан кийин ошо биз күтүп жаткан күтүүлөр канчалык деңгээлде максатына жеткендигин көрө алабыз. Мисалы үчүн Катар менен Германия эмне үчүн колдоп жатышты? Мисалы үчүн биз азыр ошол болочоктун парадигмасын айтып жатканыбызда COVID-19 дагы ошол дүйнө жүзүндө кандай гана өзгөрүүлөрдү алып келбеди. Ошол жерде биз ошол учурдагы тенденциялардын өзгөрүүлөрүнө жеттик. Бул демография, урбанизация, ошондой эле био ар түрдүүлүктүн деградациясы сыяктуу көйгөйлөр болду. Ушулардын баары тең биздин ошол азыркы учурдагы абалыбызга адаптация кылууга, ошого өзгөрүүбүзгө алып келди десек болот. Анткени бул долбоордун өзгөчөлүгү, мисалы үчүн биздин убакыттарыбыз дагы чектелүү. Биз ошол чектелүү убакыттын ичинде көздөгөн максаттарыбызга жетүү үчүн аракеттерибизди кылышыбыз керек. Биз эски ыкмаларыбызды, эски көндүмдөрдөн баш тартышыбыз керек. Биз кайрадан башкача ойлонуп чыгышыбыз керек, башкача карап чыгышыбыз керек. Жана өзүбүздүн өнөктөштөрүбүз менен, донорлорубуз менен болгон мамилелерибизге дагы көз карашыбызды өзгөртүшүбүз керек. Ошондуктан биз ошол демилгеге алып келдик. Акселератор программа лабораториясына келген учурубузда пандемия башталып калды. Ооба, биз канчалык деңгээлде ошо кыска убакыттын ичинде 91 акселератор лабораториясын камтыдык. Азыркы күндүн ичинде кээ бирлери мисалы үчүн түзүлүп жатат, кээ бирлери болсо жакынкы айларда ишке ашат, жакынкы жумаларда ишке киргизишет десек болот. 115 өлкөдө, дүйнөнүн 115 өлкөсүндө ошол акселератор лабораториялары ишке киргизилет. Жана ошол бүгүн биз Кыргыз Республикасында бир лабораторияны ишке киргизип жатабыз. Бул глобалдык тармактын бир бөлүгү болуп калмакчы. Жана ошол жерде тармактын ишмердүүлүгүнө чоң салымын кошо турган бир акселератор лаборатория болот. Мисалы үчүн Индонезия жана башка сыяктуу өлкөлөрдө ошол бул акселератор лабораториялары иштеп жатат. Булардын баары тең негизги инновацияларга гана тиешелүү эмес. Булардын биздин инновациялар мындай салттуу түрдөгү инновациялар гана эмес. Мисалы үчүн бир кандайдыр бир инновациялык өнүмдөргө караган маселе эмес. Жок, бул бир команда. Бул команда башка өлкөлөрдөгү командалар менен биргеликте иш алып бара турган жана ушунун негизинде ошол өлкөдөгү туруктуу өнүгүү максаттарын ишке ашыруу боюнча ишмердүүлүктү чоң жетишкендиктерге жеткирет деген ою бар. Анткени кыйынчылыктардан өтүшүбүз керек, биз үйрөнүшүбүз керек. Бул ошол механизмдерди кантип аткарыла тургандыгын көрүшүбүз керек, жогорку деңгээлге жеткиришибиз керек. Ошондой эле бул
маселеде карап турганда биздин ошо күнүмдүк жашообузда биз көрө турган маалыматтарды алып ошол маалыматтарды колдонуу багытында дагы иш аракеттерибизди жүргүзүшүбүз керек. Алган маалыматтарды жана биздин ушул учурдагы маалыматтык технологиялары дагы маалыматтарды бириктирип, аларды автоматташтыруу маселесинде, мисалы үчүн аны биз ушул автобустарда, транспорт каражаттарында, адамдардын ошол саякат учурунда ушул маселелерин болуш керек. Үчүнчүсүндө ошо инновациялар негизги ошо буюмдарды жана секторлордун бир кесилишинде болот деп айтсак болот. Анткени бул лабораториянын алкагында биз тутумдук бир ойлонуу сезимдерибизди ойготушубуз керек. Ар бир сектор өзүнчө эле өнүгө бербейт. Алардын баары өз ара мамилешип, өз ара аракеттешүүнүн негизинде ишке аша тургандыгын белгилешибиз керек. Ал эми саламаттык сактоо системаларынын модернизациясы, реформалоо кыруу экендигин пандемия бизге көзүбүздү ачып көрсөтүп кетти. Ошондуктан биз ошо бир бүтүн бир тутумдун ичинде иштегендей болуп иштешибиз керек. Ошондуктан бул тутумдук ой жүгүртүү деген эң негизги бир көрсөткүч болуп саналат. Биз ошо биздин ишмердүүлүгүбүздү жана биздин улуттук өнөктөштөрүбүз менен бирге биз ишибизди жаратышыбыз керек. Эмне үчүн биз Кыргызстанды тандадык? Кыргызстанда жаштар абдан көп. Бул жерде адамдардын инсандык потенциалы жогорку деңгээлде деп айта алам. Анткени буларды биз мурун кээ бир маселелер боюнча атайын тажрыйбаларды, эксперименттерди өткөрүп көргөнбүз. Ошондуктан бул ишмердүүлүгүбүздү биз мындан ары дагы өнүктүрөбүз. Биз бул ишибизди өзүбүздүн өнөктөштөрүбүз менен өкмөттүк деңгээлде болобу, бизнес коомчулуктар болобу, ошолордун алкагында иш аракеттер жүргүзөбүз. Акселератор лабораториясы деген бул глобалдык тармак. Глобалдык тармакта биздин баарыбызда артыкчылык алып келе турган бир лаборатория болуп саналат жана бул биздин ушул өлкөлөрдөгү адамдарга, өлкөлөргө кызмат кыла турган лаборатория болуп саналат. Ошондуктан бул жерде биз ошо калктын мисалы үчүн баары эле камтылыш керек. Ошо маалыматтардан кем болбошу керек. Кыргызстан абдан көп тутумдук өзгөрүүлөргө дуушар болгон өлкө. Акыркы жылдарда дагы кыйынчылыктарды башынан өткөргөн өлкө. Биз баарыбыз эле ошол өнөктөштөрүбүз менен бирге ошол тезирээк, ыкчамыраак, ошол дүйнөлүк чакырыктарга жооп бере турган жоопторду тапканга аракет кылабыз. Бул жерде ошол өкмөт тарабынан стратегияларды иштеп чыгууга дагы, ошондой өзүбүздүн дагы стратегиялык иш аракеттерибизди ошо жакынкы 4 жылга белгилешибиз керек. Ошол боонун Кыргызстанда иш алып барып жаткан маселелер боюнча. Ошондуктан мен үчүн ушул жерде сиздер менен отурганыма абдан сыймыктанам. Ушул акселератор лабораториясынын Кыргызстанга ишке киргизилип жатканына сыймыктанабыз. Бул дагы ошол Европа жана Борбордук Азиядагы бирден бир лаборатория болуп саналат. Мирияна Сполярич Эгирайымга терең рахматыбызды билдиребиз. Урматтуу катышуучулар, азыр болсо акселератор лабораторияларынын презентациясына өтөбүз. Акселератор лабораториясынын эксперименттөө боюнча жетекчиси Jenny Жеңиш кызы айымды чакырабыз. Акселератор лабораториясынын чечимдер карталоо боюнча жетекчиси Урмат Такиров мырзаны чакырабыз жана акселератор лабораториясынын стратегиялык изилдөөлөр боюнча жетекчи Виктория Петрова айымды чакырабыз. Урматтуу айымдар жана мырзалар, ladies and gentlemen, thank you all for joining our launch of Accelerator Lab. Барыңыздарга ыраазычылык билдирип койгонго уруксат бериңиздер. Бүгүн биз Кыргыз Республикасындагы абдан маанилүү окуяны башыбыздан өткөрүп атабыз. Биз бул жерде эмне маселе боюнча чогулуп атабыз? Кыйынчылыктар, так аныкталбаган жагдайлар, мына ушулардын бардыгы айтканда мына бүгүнкү күндө эч качан токтобой, дайыма күндөн күнгө ушулардан дайыма уланып келе турган ошол сөздөр болуп саналат жана алар ошол пандемия өзгөргөн сайын бизнеске таасирин тийгизип атат, күнүмдүк жашообузга таасирин тийгизип атат жана ошол адамдын жашоо турмушуна таасирин тийгизип атат. Мына ушулардын бардыгы ар кандай тоскоолдуктардын бар экендигин көрсөтүп турат дагы, жанагы туруктуулуктун бары туруктуулук
урукка жетишүүнүн зарылдыгын белгилеп турат. Индустрия менен жана технологияларда бүгүнкү күндө барган сайын өнүгүп атат жана санариптик ажырымдагы барган сайын өзгөрүүлөргө дуушар болуп келе жатат да. Мына ошол ички инновациялардагы бул жерде баардык ушул тоскоолдуктардан чыгуу дегенди билдирет да. Ошондон Кыргызстандагы өнүгүүнүн келечеги кандай деген суроого жооп издеп көрөлү. Бөтөн администрацияда Кен Штайнер белгилегенди, биз кайра баштан ошол буга чейинки кадимки катары кабыл алып аткан нерселерге кайрадан башка көз караш менен карашыбыз керек деп. Башкача айтканда биз андан ары 21-кылымда кандай илгерилей тургандыгыбызга башкача көз караш менен караганга аракет кылышыбыз керек. Анткени бүгүнкү күндө биз алдыбызда турган көйгөйлөрдү чечүүгө жана мурдатан бери уланып келе жаткан көйгөйлөрдү чечүүгө аракет кылышыбыз керек. Ошол эле учурда биз баарыбыз барган сайын ошол санариптик ажырымдын көбөйүп баратканына көрүп атабыз. Өзгөчө ошол пандемиянын контекстинде биз абдан чоң өзгөрүүлөр болуп аткандыгын көрүп турабыз. Алар жалаң гана жаңы чечимдерди эмес, ошол чечүүнүн жаңы ыкмаларын дагы талап кылып атат. Ошол өнүгүү жаатында иштерди жүзөгө ашырыш үчүн биз бөтөн инновацияларды кетип атабыз. Башкача айтканда, буга чейинки көнүмүш болуп калган иш аракеттерди азыр башкача жасаганга айталы, программаларыбызды башкача өткөрүүгө, кызмат көрсөтүүнү башкача кылып жүргүзүүгө басым жасап жатабыз. Жана ошондо бизде ошол дүйнөнүн 115 өлкөсүндө бүгүн биз ошол кошумча түрдө биздин өнөктөштөрүбүздүн дараметин арттырууга аракет кылып атабыз. Мына ошол жалпы дүйнөдөгү улам барган сайын күчөп бараткан көйгөйлөрдү чечүүгө жаңыча ыкма менен мамиле кылууга аракет кылып келе жатабыз. Бул адамдардын баардыгы бизге жалпы дүйнө боюнча ошол лабораториялардын ишин жүзөгө ашырууга жардам берип келе жатат да. Биздин арабызда биздин көпчүлүгү ошол мисалы мен Виктория сыяктуу биз жаңы иште менин кесиптешим Виктория менен биргеликте биз жаңы идеялардын негизинде иш алып барганга аракет кылып атабыз. Ошондой эле биз буга чейин ошо биз академиялык чөйрөдөн өнүгүү боюнча өнөктөштөрдөн биздин команданын мүчөлөрүнүн баардыгы ошо чет өлкөдө дагы иштеп келген жана биз алар менен биргеликте ушул максатка жеткенге аракет кылабыз. Бирок бул жерде маанилүү нерсе мына ошол түйүндүн алкагында биз 3 миллиарддан ашуун адамды өзүбүздүн программабызга камтып атабыз. Биз ушул республиканын деңгээлинде ошол инновациялык чечимдерди изилдеп чыгана Кыргызстандын шартына ыңгайлашканга мүмкүнчүлүк боло турган нерселерди карап көрүп туруп, глобалдык ушул масштабта алдыңкы практикадагы мыкты нерселерди ишке киргизгенге аракет кылмакчыбыз да. Мына ушулардын баардыгы бизге мына ошондой ийгиликтин өлгөсү болуп саналат. Эми мен Викторияга суроо берейин дедим эле. Биз ушул кызматташтыгыбызды андан ары жүргүзүү үчүн эмне кылышыбыз керек? Мен азыр силерге ишибиздин негизги принциптери менен тааныштырайын дедим эле. Биз силер менен ошол салттуу өнүгүүгө болгон салттуу мамиле тууралуу сөз айтканда, биз линия сыяктуу ошо алгоритми кылсат пландайбыз, иштейбиз, андан кийин кандай аткарганыбызга мониторинг менен баалоо жүргүзөбүз. Айрым учурларда бизде убакыт да болбой калат да, ошол баягы жасап аткан иштерибиздин жыйынтыгы эмне болуп аткан экендигине көңүл бурууга кээде мүмкүнчүлүк болбой калат. Ошондуктан биздин ушул акселерация лабораторияларыбызда ошол иштерди кайрадан карап чыгууга көбүрөөк көңүл бурганга мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Эгер алар натыйжалуу боло турган болсо андан ары өркүндөтө баштайбыз. Ал эми эгер болбой калса кандайдыр бир башка ыкманы колдонго аракет кылабыз эс алдыбыздагы туруктуу өнүгүүгө жетишүү үчүн. Жалпысынан белгилей турган болсок, бул баардык биздин ишибиздин бир эң башкы жактары. Биз ушул билимдерди генерациялап, биздин улуттук өнөктөштөр менен, өнүгүү боюнча өнөктөштөрүбүз менен, жамааттар менен ушул ишти чогуу жүргүзгөнгө аракет кылабыз. Ошондуктан биз ушул ишибизди ошо жолборду жүзөгө ашыруу эмес, окутуу циклы деп атайбыз да. Биздин ушул изилдөө жана окутуу циклынын алкагында бизде дагы бир нече элементтерибиз бар. Биз алар менен мына ушул жергиликтүү жамааттардын ортосундагы ажырымды толтуруп, ушул алардын болуп аткан өзгөрүүлөрү ыяктаганга аракет кылабыз. Анын ичинде айталы ошол аларды изилдеп көрүп, андан кийин аны пайдаланып, аны масштабтоого басым жасаганга аракет кылабыз жана ошол жергиликтүү контекстти түшүнгөнгө аракет кылабыз да. Анткени булардын айрым баягы чечимдерди аныктоо боюнча, мисалы үчүн ошол жерде биздин ошол чакырыктарды түшүнүүгө жана ошондой эле биздин өлкөбүздө көйгөйлөрдү жакшылап изилдеп туруп, алардын табиятын түшүнүп, андан кийин ошол көйгөйдүн мүнөзүн аныктап, анан аларды кандай чечкенге мүмкүн боло турган бир нече варианттарды даярдап туруп, жана аларды жергиликтүү жамаатта ийгиликтүү жүзөгө ашырганга аракет кылабыз.
Ошондуктан жалпылап айтканда ошол мына ушул чечимдердин дизайн аларды иштеп чыгуу жана бул жерде бир гана конкреттүү чечимди аныктоо эмес, ошол жерде комплекстүү түрдө аларды кантип ошолордун ортосунда синергияга жетишүүгө, ушул элементтердин эко тутумдарын кантип жасаганга аракет кылабыз да, аларды өзүнчө аткарганча биргелешип жасаганда алар жакшы натыйжаны берет. Биз өнүгүү жөнүндө сөз кылганда ошол чечимдердин портфелин иштеп чыгабыз жана болбосо биздин улуттук өнөктөштөрүбүзгө белгилүү бир ошо керектүү болгон билимди берип, алар ошол өздөрүнүн мамлекетинин деңгээлинде өздөрүнө ылайыктап саясатын иштеп чыгууга жардам бермекчибиз да. Андан тышкары бизде ошол көйгөйлөрдөн баштабайбыз, биз чечимдерден баштайбыз ишибизди. Көбүнчө ушул чечимдер ошол жергиликтүү деңгээлде генерацияланган чечимдер болуп эсептелинет. Алар бири-бирине албетте багы көчүрүп эле албастан же аларды кайрадан масштабдоонун деле зарылдыгы жок. Ошол ар бир өзүктүү жергиликтүү жамаатка ылайык өзүнүн чечимдерин чыгарганга аракет кылабыз да, жергиликтүү инноваторлорду пайдалануу менен жалал ошол эко тутумду даярдап туруп алардын иш мезгилиги натыйжалуу болгонго аракет кылабыз жана булар ошентип ошол өзгөртүүлөрдүн ошол системалуу түрдө жетишкенге аракет кылабыз. Үчүнчү айырмачылыгыбыз бул жерде буга чейинки биз колдонуп келаткан ошол ыкма негизинен ошол жамааттык билимдердин жанагы тажрыйбанын айкалышынан ошол жасаганга аракет кылабыз ишибизди. Анткени бул биздин ички маалыматтарды жана кыйынчылыктарды талдөөгө мүмкүнчүлүк берет. Ошондой эле өлкөбүздө бар ошол чечимдерди колдонуунун жыйынтыгы кандай боло тургандыгын талкуулап, ошол маалыматтарды колдонгон, мисалы статистикалык маалыматтардын баарынын таянып туруп ушундай бир чечим кабыл алып аны жүзөгө ашырганга көбүнчө басым жасайбыз да. Ошол эле учурда мына ушулардын баардыгы бизге кандайдыр бир инновациялык чечимге келгенге жардам берет. Экинчи жагынан алганда бул жергиликтүү жамааттарда буга чейинки айткандай эле биз баарынан мурда буга чейин алар пайдаланган чечимдерди да карайбыз. Эгерде алардын ушул чечими натыйжалуу болсо, анда ушул билимдерди андан ары тездетип, анда жогорку деңгээлде ушуга жетишкенге аракет кылабыз. Үчүнчүсү бул эксперименттердин портфели да. Биз баягы салттуу түрдө аны түшүндүргөндө баягы өнүгүү боюнча долбоорлорду биз линиялык ошол моделди пайдаланабыз. Башкача айтканда ошол фаза боюнча, этабы боюнча аларды жүзөгө ашырганга аракет кылабыз. Бирок бул жерде көп векторлуу, көп линиялуу ишти аткарганга аракет кылабыз да. Биз бир эле учурда бир нече чечимди жүзөгө ашырабыз дагы, алардын кайсынысынын натыйжалуу экендигине көңүл бурабыз дагы, алардын ичинен эң натыйжалууларын тандап туруп, аларды жалпы ошол мамлекеттин деңгээлинде жүзөгө ашырганга мүмкүндүк бере турган натыйжалуу чечимдерди андан ары ишке ашырганга аракет кылабыз. Мына ушул 3 биздин инновациялык ыкмабыз мына бүгүнкү күндө ошол акселерациялык лабораторияда бизде ойноп аткан ролубузга ылайык болуп саналат. Мисалы үчүн ушул изилдөөлөрдүн компоненти боюнча иш алып барам. Анда мен ошол маалыматтардын ички талдоосун жүргүзгөнгө жана аларды жанагы чечим кылууга жардам бере турган оперативдик маалыматтар менен иштегенге басым жасайбыз. Бул жерде ошол бүгүнкү күндө адамдарга түшүнүктүү боло турган маалыматты бергенге аракет кылабыз. Бир жагынан караганда, мисалы үчүн мен баягы кызыктуу ушул нерселерге кызыккан адам катары, экинчи жагынан мен буга аналитик катары мамиле кылам. Үчүнчү жагынан мен экономист катары буга чейинки камтылбаган ресурстарды жана маалыматтын булактарын дагы эске алуу менен Кыргыз Республикасында натыйжалуу чечимдерди жүзөгө ашырганга аракет кылмакчымын. Мен кичинекейимде ошол китептерди топтогон жакшы көрчүм. Мисалы энциклопедияларды чогулткан жакшы көрчүм. Алар ичинде мисалы 100 мыкты адам, 100 мыкты иш деген сыяктуу да. Эмне үчүн ошол адамдар же ушул нерселер абдан кызыктуу болду деген суроого жооп бергенге аракет кылчумун да. Ал эми азыр болсо мына ошол акселерация лабораториясын ишке ашырганга аракет кылып атабыз жана ушул суроолорго жоопту Кыргызстандан тапканга аракет кылып атабыз. Сингапурдан, АКШдан, Борбордук Азиядан ушул тажрыйбаларды топтогонго аракет кылып келди. Эми мен кайра өзүмдү жамаатыма кайрылып келип, өзүм ушул туулуп өскөн өлкөмдүн өнүгүшүнө өзүмдүн салымын кошкум келип атат жана бул абдан чындыгында эле жоопкерчиликтүү жумуш. Ушул бат өзгөрүп аткан дүйнөдө кайсы нерсени жакшы кылсак болот. Саламатсыздарбы, менин атым Урмат.
Менин кесиптештерим айткандагы мен дагы чечим таба турган адам десем болот. Силер билесиздерби, мисалы мен өзүмдүн ишим жөнүндө айтканда, мен чындыгында эле ошол жергиликтүү деңгээлдеги инноваторлордун башын кошуп, мына ушул жүзөгө ашыргыбыз келе турган чечимдердин үстүндө иштегенге аракет кылабыз. Ошол эле учурда мен салттуу эмес чечимди тапканга аракет кылам да. Кадимки эместей, кадимки мүнөзгө ээ болбогон иштер менен, ыкмалар менен чечимдерди тапканга аракет кылам да. Жана биздин өнөктөштөрүбүз менен бирге өтө көп уникалдуу чечимдерди иштеп чыгабыз да. Анын ичинде ошол насаачылык, аялдар үчүн насаачылык жаатында, анын ичинде порталды колдонуу менен айталы технологиялык чечимдерди кабыл алыш үчүн жанагы жасалма интеллектти колдонуу жаатында дагы. Ошондуктан ушул биздин ушул лабораториябыз чындыгында эле ошо Кыргызстанда жүзөгө ашырылып аткан долбоорлордун натыйжалуулугун арттырууга жана биз ошо салттуу эмес ыкмаларды кандай колдонсо боло тургандыгы жаатында жаңы чечимдерди ишке киргизгенге аракет кылабыз. Азыр мен кесиптешим Виктория айткандай эле биз дагы эмне иштерди аткарып атканыбыз тууралуу айтып берди. Аны мен дагы айтып берейин. Мына бүгүн биз эмне иштердин үстүндө иштеп атабыз. Баарынан мурда силерге түшүндүрүп кое турган нерсе, биз айрым чакырыктардын үстүндө иштеп атабыз. Ал жерде абдан кызыктуу долбоор болуп эсептелинет. Биз ушул программаны тандап алган себеби бул чындыгында эле ошо айыл жергесиндеги жанагы баш каладагы калктын ортосундагы ушул санариптик ажырым чоң экендигин көрдүк. Ошондуктан шаардык жана айылдык калктын ортосундагы ушул санариптик ажырымды жок кылуу үчүн биз дегенде диаспораларда, социалдык новаторлор менен, лидерлер менен, жерлердеги ар кандай жарандык активисттер менен иш алып бардык. Ал эми азыр силер дагы ошолар биздин ушул интерактивдүү семинарларга катышкан катышуучуларды көрүп отурасыңар. Ушул биздин бүгүнкү иш чарабызда дагы андан кийин биздин ушул лабораториябыздын усулдугун колдонуп көргөнгө аракет кылдык да. Ушул жана жамааттык аң сезимди, жамааттык баягы биргелешкен билимди кантип колдонсо болот, жана ошол сектордо жагдайды кантип бааласа болот, жана андан кийин ошол бүгүнкү күндө андан ары өнүгүүгө кандай анын дарамети бар экендигин аныктоо боюнча маселелердин үстүндө иш алып бардык. Азыр силер ушул сайтта көрүп турган ушул сүрөттөрдү өзүңөр көрүп тургандай жергиликтүү жамааттардагы лидерлерди, алар позитивдүү девиант деп коет го, мына ошол адамдар болот. Анткени алар ошол баягы өзүнүн ишине стандарттуу эмес, мындай кадимкидей эмес өзгөчөлүктүү мамиле кылган ошол адамдарды көрүп турасыңар. Жана ошол лабораторияларда ошол чаңы ыкмалар менен билимдерди ишке киргизүү менен ошол келечекте кабыл ала турган чечимдер үчүн жаңы горизонтторду аныктап алсак болот. Жана биз бул жерден ошо кандайдыр бир бизге кийинки олуттуу өзгөртүүлөрдү жасоо үчүн өбөлгө болуп бере турган чечимдерди аныктап алган мүмкүнчүлүк болот. Алардын аркасында биз алдыда ошо өнүгүүнүн дараметтүү жаңы жолдорун көрсөтпөш мүмкүн. Анын ичинде жергиликтүү жамааттардын, айыл өкмөттөрдүн өнүгүүсүнө мына ушул болочоктуу ушу көз караштын алкагында келечекке багытталган өзүбүздүн ишибизде биз ошо жерлердеги адамдардын ошол инновациялык шаймандарды колдонуп, өз алдынча алар өзүнүн күч аракети менен ошол бүгүнкү жашоону өзгөрткөнгө мүмкүнчүлүгү болот. Алар өздөрү да айткандай баарынан мурда биздин иш изделгелегинге жардамын тийгизе турган ыкмаларды аныктап алгысы келет алардын. Ошондуктан мына ошол жерлерде баягы жамааттык билимдерди топтоо боюнча жүргүзүлгөн иштерибиздин натыйжасында биздин катышуучуларыбыз бизге дагы айткандай эле чындыгында эле ошол көйгөйлөрдү аныктоо, анан ошол көйгөйлөрдү чечүүнүн бир бөлүгүн биз ушул лабораториялардын алкагында чечкенге аракет кылабыз. Ошондуктан биз басымды көйгөйгө эмес, аны чечүүгө басым жасайбыз. Ошондуктан жергиликтүү жамааттардын лидерлерин айталы ушул IT сектордогу адистер менен аларды башын бириктирип, алар менен биргеликте интерактивдүү иштешкенге аракет кылдык. Жана биз чындыгында эле 200дөн ашуун катышуучуну өзүбүздүн ишибизге тартканга мүмкүнчүлүгүбүз болду. Жана биз көрүп турсак, алардын аракети менен абдан көп уникалдуу идеяларды, концептуалдуу идеяларды генерация кылганга мүмкүнчүлүгүбүз болду. Жана биз бул менен сыймыктанабыз. Ушул иштин алкагында карасак, чындыгында эле кайсы куракта болбосун жаңы билим алууга дайыма мүмкүндүк бар экендигин алардын эң улуусу биздин катышуучулардын айыл жергесинде 69 жаштагы адам болду да. Демек ушул акселератордун өзгөчөлүгү бул жаш куракта көз каранды эмес, алардын бардыгы баарынан мурда идеяларга негизденип кошумча түрдө билимдерди алуу менен, тажрыйбага таянуу менен жакшы жетишкендиктерге жетишүүнүн жолун көрсөтүп берет. Биз ушул хакатондун дагы бир пайдалуу жагы болсо уникалдуу чечимдерди генерациялаганга мүмкүнчүлүк болот.
мисалы үчүн жанагы жасалма интеллектти пайдалануу менен ишканаларга жана орто жана чакан бизнестин өкүлдөрүнө мына ошол электрондук коммерция платформасын ишке киргизүүгө кандай боло тургандыгын көрсөтүп бергенге мүмкүнчүлүк болду. Ал эми кийин болсо бизге мына алардын иш аракеттерин биргелешип ар кандай технологияларды колдоо менен алардын ишин илгерилеткенге мүмкүнчүлүктөрдү бергенге боло тургандыгына көзүбүз жетти, муну аныктадык. Ошондой эле туризм жаатында да айталы. Кийинкиси Шарап деген платформа. Ал дагы мына ушул биздин дараметибизди өнүктүрүүгө дагы мүмкүнчүлүк берет. Ал ушул краудсорсингдин принцибинде негизделип алып барылат. Мына ушул жерден кыргыз тилин айталы, ушул жаатагы кыргыз тилинде иш алып барган жана кыргыз тилдүү IT сегментте ишти кандай илгерткенге жардам бергенге мүмкүнчүлүгү бар экендигин ынандык. Бул ушул Ап платформасын дагы окутуу машинасын колдонуу менен өздүн ишибиздин натыйжасына жетишүүгө мүмкүнчүлүк берди. Чоң рахмат, урмат. Бардыңар бүгүн эмне иштерди алып барганда турунда айтып бергенден кийин биз ошол 3 кызыктар болгон тараптар менен иштеп иш алып бардык жана бул жерде биз түшүндүк да көрсө мына ушул өнүгүүнү андан дары улантууга дагы абдан чоң муктаждык бар экендигин көрдүк жана ошондой эле жоопкерчилик сезимине ээ болуунун үстүндө дагы иштешибиз керек экендигин түшүндүк да жана бул жерде мына ошол каржылоо булагы туурасында айтканда баягы социалдык байланыштарды колдонуу боюнча жергиликтүү жамааттарды өнүктүрүү, креативдүү экономика, миграция маселелерине кайрылдык. Жана бул жерде белгилеп кое турган нерсе мына ушул кызыктуу чөйрөлөрдөгү маселелердин көпчүлүгү биздин ошол жерлердеги жагдайларды изилдөөгө багытталды да жана ошол биздин бөөп менен өнүктүрүштө ушул пайдаланылган технологиялардын натыйжасында мына ушул чечимдерди жүзөгө ашырууну тездеткенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бүгүн биз абдан ушул инновациялар жөнүндө көп сөз кылдык, бирок ошол эле жерде белгилеп кое турган нерсе ошол негизги дөөлөттөргө көңүл бурушубуз керек болуп турат. Анткени биздин оюбузча Кыргызстанда абдан чоң ошол уникалдуу салттуу билимдердин массиви бар. Мына алардын бардыгы аларды жанагы туруктуу өнүгүү максаттарынын өздөрү дагы мына ошол биздин салттуу түрдө кыргыз элинин өзүнүн акыл көйлөгүнө ушулар баары сыйыштырылган десек болот да. Ошон үчүн биз баарынан мурда мына ошол айталы ошол жаштарды тартуу боюнча маселени кайрадан ойлонуштуруп чыгууга басым жасай турган болсок, анда биз ошол мына ушул ыкма эмне принциптерге негизделгендигине көңүл бурсак да, баарынан мурда биздин ыкмабыз бул адамга багытталган. Ушул бардык маселелердин өзөгүн адам түзөт. Ушул боз үйдүн эң башкы баалуулугу дагы ошондо турат. Ал жерде адамдар үчүн жасалган жана адамдар үчүн кызмат кылат. Кийинкиси биздин ошол форматыбызда инклюзивдүү жана интерактивдүү болгондон кийин анда бардыгы катышат. Бул жерде ар кандай жаш курактагы адамдарды, ар кандай көмдөндөрү бар адамдарды башын бириктиребиз. Ошол бир эле мейкиндикте болуу менен алар бирдей иш алып барышат. Ал эми үчүнчүсү ошол юртанын өзүнүн ушул боз үйдүн өзүнүн каркасы дагы жетише элек деңгээлде татаал бир түзүмдү түзүп турат да жана бул жана биз буга чейинки айтып аткан нерселер менен байланышканда анткени ошол чакырыктар менен кыйынчылыктардын өздөрүнүн татаалдыгына дагы басым жасалып турат да. Ушул боз үйдүн үстүндөгү түндүк бул чындыгында эле жалпы конструкциянын баарын тең салмактуу кармап турганга жардам берет. Ошол учурда боз үй өзү көп функционалдуу жана анын ичинде өзүнүн эко тутуму бар. Анын алкагында адамдар өздөрү тамак жасашат, эс алышат, конокторду күтүшөт жана өзүнүн иштерин жасашат. Мына ушул боз үйдүн өзүнүн каркасы абдан тороктуу. Ал жерде бир гана үй бүлө өз алдынча эле ошол боз үйдү тигип алат бир нече сааттын ичинде. Жана бул жерде бир түшүнө турган нерсе ушул боз үйдүн ошоно долбоорлоо жана аны куруудагы, аны боз үйдү тигүүдөгү колдонулган материалдардын өздөрү дагы бизге кандайдыр бир деңгээлде ар кандай табигый аба ырайына дагы байланыштуу ыңгайлаштырып жасалганда, эң башкысы ошол боз үй адамдарга тиешелүү. Ошондуктан биз ушул концепцияны өзүбүздүн ишибиздин өзөгү кылып алсак болот. Анткени өзүңөр билгендей адамдар үчүн тигилет.
келет. Боз үй демек ошонун тигүүнүн иш аракетинин концепциясын өзүбүздүн ишмердигибизде колдонсок туура болот деп эсептейбиз. Эмне үчүн биз ушул көз үй жөнүндө көп айтып атабыз? Анткени ушул жамаатты куруунун өзү дагы биз боз үйдү кандай тигебиз, ошол иш аракеттерге окшош. Мисалы үчүн ошол боз үйдүн ичиндеги жарандардын укуктарын кантип кеңейтсе болот, мүмкүнчүлүктөрүн кантип кеңейтсе болот жана инклюзивдүүлүктү кантип арттырса болот деген суроолорго жооп бере атпайбы? Ошондуктан биз боз үйдү тигүүнүн иш аракет боюнча процессинин өзүн биз өзүбүздүн ишмердүүлүктө колдонууга аракет кылып атабыз. Анткени биз дагы жамааттар үчүн иш алып барып атпайлыбы? Ооба, туура, ошол боз үйдү куруунун өзү жамааттарды курууга окшош да. Ошон үчүн мен кесиптешиме макул болуу менен биз адамдар үчүн иш алып аткандан кийин бул жерде башкы фактылардан бери ошол кандай түзүм болбосун ал өзүнөн өзү өзгөрбөйт. Ошондуктан кандай тутум болбосо да өзүнөн өзү өзгөрбөйт. Ошон үчүн биз адамдардын аракети менен аны өзгөртөбүз. Буга таянуу менен өзүңөр билгендей ушул программанын алкагында иштеп аткан адамдардын баардыгынын иш аракети менен биз тутумду өзгөртүүбүзгө керектүү болгон өзгөрүүлөргө жете алабыз. Ошондуктан баарыңыздарды бизге кошулуп, биздин ишибизге аралашып, биз акселератор лаборатория катары силердин идеяңарды укканга, силердин баяныңарды укканга даярбыз. Кандай мүмкүнчүлүктөр жана чечимдерди сунуш кыласыңар, ошолорду укканга даярбыз. Азыр биздин командабыз катары Виктория Жени жана Урмат, ушул лабораториянын өкүлдөрү, биз азыр ушул Кыргыз Республикасынын прогрессин же илгерилүүсүн тездетүүгө даярбыз. Чоң рахмат көңүл бурганыңыздарга. Рахмат, терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Абдан мыкты презентация болду. Рахмат. Ал эми талкуулоо үчүн сөздү Кыргыз патентине караштуу интеллектуалдык менчик боюнча мамлекеттик фондунун аткаруучу директору урматтуу Жоодарбек Жумабаев мырзага сөз берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор, урматтуу Луиза айым, Мириан айым, урматтуу мамлекеттик ишканаларыбыздын өкүлдөрү жана ошондой эле урматтуу элчилер. Биринчиден чоң ыраазычылык билдирем ушул жерге бизди Кыргыз патентти чакырып ушул мүмкүнчүлүктү бизге берген үчүн. Жана ошондой эле экинчиден Кыргыз Республикасынын жараны катары Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын Кыргыз Республикасы үчүн, кыргыз эли үчүн жасап жаткан ушул жакшы иш чараңар үчүн чоң ыраазычылык билдиргим келет. Бүгүнкү күндө бүгүнкү 10-15 мүнөттүк убакытты биз Жени, Урмат, Викторияларын бириктирип инновация жаатында талкуу жүргүзөлү деген болчубуз. Биз Кыргыз патент бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан расмий түрдө инновацияны өнүктүрүү жаатында иш алып баруучу жалгыз мекеме болуп эсептелебиз. 2018 жылдан бери биз инновация жаатында активдүү түрдө иш чараларды алып барып келебиз. Азыр бизнес инкубаторлор менен иштеп жатабыз. Креативдик экономикада биздин жеке сектордагы өнөктөштөр менен көмөктөшүп иштөөнүн аракетине жүрүп жатабыз. Жана ошондой эле 2018 жылдан бери стартаптарды колдоо жана аларга ошол жанагы бизде Женилер айтып өттү, эксперименттөө жана изилдөө жаатында жана ошондой эле өздөрүнүн идеяларын ишке ашыруу жаатында максаттарын ишке ашыруу, реализация кылуу үчүн Кыргыз патент 500 000 сомго чейин ар кандай жардам көргөзүп келип жүрөт. Мен ойлойм ушу Кыргыз патент менен жана ошондой эле бүгүнкү акселератор лабораториясынын ортосунда иштөө жааты аябай көп жана чоң. Ошон үчүн бүгүнкү талкууну албетте баарыбыз билебиз, бүгүнкү күндө инновацияны көпчүлүк түрдө жеке сектор өнүктүрүп келет. Биз дагы Кыргыз патент бул иш чараларда биз кандайдыр бир деңгээлде бир инновация жаатында иш чара баштаганда албетте биз жеке секторду карап жана алардан мисалдарды алып ошолор менен чогуу иштөөгө аракеттин үстүндө жүрүп жатабыз. Ошондо талкуунун биринчи суроосун убактыбыз аз калып атат. Мындай койсом, менимче туура болмок. Бүгүнкү юртанын концепциясын көрдүңүздөр. Юртанын эң негизги артыкчылыгы болуп, бул бир киши кура албайт, бул көп кол керек, көп киши керек. Жана ошондой эле ошол концепцияга инновацияны койсок, юртанын ордуна инновацияны койсок, бул маселени да өнүктүрүү жана аны алдыга жылдыруу максатында албетте көптөгөн тараптардын колдоосу керек болот.
Ушул тарапта Кыргызстандын ичинде, Кыргыз Республикасында инновацияны өнүктүрүү максатында жеке сектор, жеке жаатында жана ошондой эле мамлекеттик жаатында инновацияны өнүктүрүү боюнча ой пикирлериңиздерди угайлы дегенбиз. Кандай кылсак бизде көп тараптуу кол кабыш аркылуу биз инновацияны өнүктүрө алабыз деген суроону мен залга узатсам, уруксат этсеңиздер. Ой пикири үчүн албетте бул жерде залдагы биздин коноктор жана ошондой эле спикерлердин да оюн угууга биз даярбыз. Жана ошондой эле Zoom'дагы биздин онлайн отурган көрүүчүлөр дагы комментарийлерин бизге чатка калтырса, бизде бул жерде ыктыярчылар топтору бар. Ошолор аркылуу ушул суроолорду жана ошондой ой пикириңиздерди биз бул жерде айтып өтмөкчүбүз. Кандай кылсак көп тараптуу, кандай учурда биз бир ортого келип инновацияны өнүктүрсөк болот? Барбы каалоочулар? Каалоочулар, айтуучулар, бул жерде Данияр Аманалиев мырзага сөз берели анда. Dear colleagues, thank you very much. I think it's a great example for all of us. Чоң рахмат. Бул баарыбыз үчүн абдан жакшы мисал болуп турат. Мен бул ошол жерде жана биз парадигма деп атагандай ушундай мүмкүнчүлүк бар экендигине кубанычта болуп турам. Албетте биз үчүн абдан мыкты өнүктүш, мыкты кардар болуп келе жатат. Мен алар менен көптөгөн жылдар бою иштешип келе жатам жана мен бул жерде абдан ошол парадигмадагы жакшы өнүгүү болуп аткандыгын белгилеп койгум келет. Биз ошол эки чөйрөдө аны байкап атам. Баарынан мурда мага ошол лаборатория, акселератор дегендин аталышынын өзү чагып атат. Баягы мурдагыдай төмөн жактан өйдө көздөй эмес, баягы өкмөт төмөн жактагыларга эмне жасаш керек экенин айткан эмес. Жок, дал ушул төмөн жактагы адамдардын, ушул деңгээлдеги адамдардын инновациялары менен идеяларын жогору көздөй көтөрүү ыкмасы мага жагат. Экинчи абдан маанилүү нерсе бул өзүнө кандайдыр бир тобокелдикти мойнуна алып туруп, ошол мына ошол Катар менен Германиянын ошол элчиликтеринин ошол нерсеге өзлөрүнүн колдоо көрсөткөндө чечим кабыл алгандыгы үчүн ыраазычылык билдирип койгум келет. Анткени баары бир бул тобокелдик да, анткени силер каражат бөлүп берип атасыңар. Ошондо бул абдан маанилүү ыкма экендигин билип койгум келет. Анткени жалпы дүйнөдө ушул ыкманы колдонуп иштер аткарып атат. Мына ушундай жол менен стартаптар да башталат. Стартап башталып аткандан аягы кандай жыйынтык болоорун деле билбейсиң. Дегенде баягы жашнакай командаң менен жашнакай идеяларың эле бар жана жашнакай адамдар бар экенин билесиңер. Көп нерселерди талкуулайбыз жана алардын ошол ыкмасы дагы ушул стартаптын ыкмасына аябай окшош. Дагы бир белгилеп кое турган нерсе, балким бул суроо да катары болушу мүмкүн. Биз ушул белгилеп кое турган нерсе жеке сектор менен көбүрөөк иштешиңер керек. Анткени жалпы калкыбыздын 2% гана чындыгында новатор деп айтсак болот. Жана мына ошол новаторлордун баардыгы өкмөттүк мамлекеттик органдарда отурат деп айткым келбейт. Бул жерде дипломатиялык түрдө баягы кыйытып айта турган болсом, бул ошол жамааттардын өзүндө ошол жеке бизнесте же жеке сектордо инновациялар топтолгон деп айтсаң болот. Мен өзүм байкашымча көпчүлүк жол болор, айталы ошол БУ тутуму тарабына калып атканалар дайым эле ийкемдүү боло бербейт. Жана ошол жерде ошол жеке сектордун муктаждыктарына карата ошо өтө көп ийкемдүү боло бербейт. Ошондон ушул парадигманын алкагында жол-жоболорду өзгөртүш керек болот. Ошондо ушул акселератор, лаборатория долбоору ушул жерде көбүрөөк ийкемдүү болгон, көбүрөөк эркиндик бар болгон, кандайдыр бир кыска ийкемдүү пландар болушу мүмкүн да. Башкача айтканда ошол стартаптар тарабына калган ушул ыкмалардын баардыгын өзүңөрдөн дагы колдонсоңор жакшы болот деп эсептейм да. Эгерде силер алар менен кыттыкташа турган болсоңор, алардын дагы же башка долбоорлордо колдонулган ыкмаларды колдонсоңор көбүрөөк натыйжалуу болосуңар деген ойдомун. Баарыбыздарга чоң рахмат. Кыргызстан бул өзгөчө өлкө жана баардык өлкөлөр ушул тууралуу айтышат. Бирок ошентсе да биздин өлкөбүз баарынан мурда баягы дайыма эле туруктуу эмес. Биз дайыма өкмөт менен иштеп атканда бул адам эртең ушул жерде иштейби, иштебейби билбейбиз да. Анткени бир туруксуздук өкүнүп турат. Ошондуктан азыр бул жерде силер бул жерде Кыргызстанда иштей турган кесиптештериңер жакшы билсе керек. Чындыгында
эле туруктуу программаларды куруу абдан кыйынды. Эгер айта алагандайда бир конкреттүү адам менен мамилеңе таянып туруп бир программаларды иштеп чыгуу кыйын да. Жамааттар менен иштеген бул туруктуураак макул эсептелет. Анткени жеке сектор менен жамааттар дайыма мына ошондой бир катар чакырыктарды башынан өткөрүп, анын ичинде пандемиядан дагы жеңиш менен чыкканга мүмкүнчүлүгү, бул эң жаш жана эркин өлкө, абдан энтузиазм менен бардык өзгөрүүлөргө мамиле кылат. Ошондон мен ушул жерде жашап атам. Бул жерде инновациялардын дарамети дагы өтө жакшы. Чоң рахмат Данияр мырза, Кыргызстандагы All Group компаниясынын негиздөөчүсү жана бизнес дирижер болуп эсептелет. Ушинтип анча-мынча мамлекетти критикалап, бирок аркасынан аябай чоң жардам көргөзүп койчу жайы бар. Биз да Кыргызстан All House аркылуу көптөгөн мисалдарды алып, ушулар менен жакшы иштешип келип жатабыз. Анда эмесе дагы кандайдыр пикирлериңиздер болсо, биз микрофонду сиздерге сунмакчыбыз. Барбы ой пикирлер? Мирбек Асангариев мырза, балким сизде кандайдыр бир ой пикирлер болмок. Рахмат. Биринчиден ыраазычылык билдирем ушул өнөктөш тараптарга, ушул жакшы демилгени көтөрүп баштап атканына. Женеге да чоң рахмат. Биз ассоциация социалдык ишкерлер, Social Entrepreneurs ассоциациясы ошо көп жылдан бери Кыргызстанда иштеп келе жатабыз. Ошо социалдык ишкердүүлүккө окутуп, менимче азыркы ушул демилге пландаштырып жаңы эле башталып аткан экен. Билбейм кандай болот, бирок жалпы региондорду, Бишкекте гана эмес, ошо региондорду мындай камсыздап, ахват кылып, көбүрөөк жаштар менен иштеп, анан негизи эле сандан сапатка өтө тургандай болуш керек да. Себеп дегенде стартаптар тажрыйба көргөзүп атат. Стартаптар көп, бирок ийгиликтүү боло тургандар аз да. Анан биринчиден менимче азыр ошол сан көп боло тургандай, ошол жаштардын муну негизи эле түшүнүп, анан жакшы сапаттуу сунуштар, сапаттуу долбоорлор боло тургандай бир жалпы бир экосистема, ошол жана grassroot levelде деңгээлде иштей турган боло тургандай менимче ошол региондорду да кабат кылганга аракет кылыш керек. Муну жалпысынан окутуп, түшүндүрүп, жаштарды болобу, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар болобу, айымдар болобу, менимче бир чоң деңгээлде маалымат, окутуу иш-чаралар көрүлүш керек го деген ойдомун. Жакшы демилгелер, жакшы ойлор бар бизде бүгүнкү күндө, бирок ушу Бишкектин тегерегинде гана болуп турат да. Ушу Бишкек тегерегинде болуп калат. Эгер менимче келечекте бир жакшы чыгаан, ийгиликтүү ойлор болсо да, менимче көбүрөөк адамдарды, көбүрөөк жаштарды ахват кылганга аракет кылыш керек. Колдойбуз, эми мындан ары дагы көрөлү кандай иш-чаралар болот. Биз да катышканга даярбыз. Рахмат. Чоң рахмат. Албетте жакшы пикир айтылып өттү. Бул жерде Бишкекте көбүнчө бизге келип жаткан студенттер жана ошондой эле окуну бүтүп келаткан абитуриенттердин көбү региондордон келип жаткан үчүн албетте биз региондон баштап инновацияны өнүктүрсөк туура болот деген ойдобуз. Ал эми Жени, менимче талкууну бул жерде бүтүрөбүз, бирок негизинен талкууну бүтүрбөйбүз. Кандайдыр бир платформа түзүп, негизинен бүгүнкү залдагы ар бир киши кандайдыр бир жаатта инновацияга салымын кошуп келет. Ошон үчүн бир платформа аркылуу мындан ары талкууну ачык деп жарыялап, бирок бул жерде физикалык түрдө убакыттын ченемине байланыштуу жабык деп жарыяласак болот. Албетте могу Жени аркылуу жана ошондой эле Виктория Урмат мырза аркылуу, акселератор лаборатория аркылуу албетте талкууну башка бир платформада баштайбыз деген үмүттөбүз. Чоң рахмат. Рахмат, Жодор мырза, терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Урматтуу катышуучулар, жалыш сөзү Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын Кыргыз Республикасындагы туруктуу өкүлү Луис Чемберлен айымга берилет.
Thank you very much. I said Чоң рахмат. Мен иште ашканда мен ырдабайм деп аттым эле, бирок ырдагым келип кетип атты. Баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Жене, Вика, урмат. Баарыңыздарга терең ыраазычылыкты билдиребиз. Ушул эмне менен биздин лаборатория эмне менен элек боло тургандыгы сиздер түшүндүрүп бердиңиздер. Баарына түшүнүктүү болду. Сиздерге биз ошол биздин өнөктөштөрүбүзгө ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ушул чоң тобокелчиликти өздөрүнүн мойнуна алышты. Биз үчүн бул абдан маанилүү десек болот. Балким кандайдыр бир башка пикирлер да болушу мүмкүн. Булардын баарын айта алган жоксуңар балким. Ошо биздин ишибиздин жана ушул демилгебиздин үстүндө иштеп жатып, биз балким ошо ишибизди аракет кылып, биздин ыкма ылдыйдан өйдөнү көздөйт деген сөз. Бул инклюзивдик өнүгүүнү дагы камтуу аркылуу биз өзүбүздү бир адамдарга угуп, адамдарды тыңшап, алардын идеяларын алып, жана ушул идеяны масштабдаштыруу, башкача айтканда чоң бир масштабка айландыруу багытында иш аракеттерибизди ойлонуп көрөбүз. Мисалы үчүн биздин мурунку жашап аткан жашообузду дагы жакшыртканга, мындан дагы мыкты жашаганга аракет кылышыбыз керек да. Акселератор лабораториялары бул эксперименталдык, кандайдыр бир тутумдук бир аракет болуп саналат. Ошондой эле бул жерде окутууга болгон аракет, мисалы үчүн ушул жерде биз аракетти колдонобуз, муну биздин орток билимдерибизди ишке ашырабыз, жана муну биз ишибизди оңдогонго, ишмердүүлүгүбүздү жогорку деңгээлге жеткирүүгө колдонууга биз мүмкүнчүлүгүбүздү колдонобуз деп айта алам. Анткени бул жерде кандайдыр бир гана кишинин аракети же болбосо бир гана кишинин буга таандык болуусу эмес. Бул жерде биз маалыматтарды топтойбуз, ошол топтолгон маалыматтарды бөлүшөбүз, жана бул нерсенин баарын аткарып атканда ошол биз жолубуздун башында сиздерди чакырабыз. Ушул иш аракеттер жүргүзөбүз. Мына биздин абдан өздөрүнө ишенген, өз компетенттүү командабыз бар экенин көрдүңөр. Ошондой эле БУЭПтүн дагы көп сандаган командасы бар. Ошол командада иштеген биздин кызматкерлерибиз дагы чогуу иштейбиз. Бул жерде сценада силер баарын көрө алган жоксуңар, бирок бул багытта аткара турган, ошондой эле парданын артындагы дагы биздин каармандарыбыз бар деп койсок болот. Ошол биздин үчүн бүгүнкүгө чейин абдан жагымдуу саякаттар болгон. Мындан аркы аткарып аткан ишибиз дагы абдан кызыктуу, баарыбызга пайдалуу болот деп ойлойм. Биз ушул жерде Кыргыз Республикасында расмий түрдө ишке киргизип атканын куттуктайбыз. Кыргызстандагы биздин акселератор лабораториябыз үчүн өзгөчө бир тарыхый учур. Ошондуктан учурдан пайдаланып, мына баарыңыздар алыстан келип отурасыздар. Ушул социалдык аралыкты сактоо менен биргеликте бир ушул жакта сүрөткө түшүп, жана биздин жалпы катышуучуларыбыз менен биргеликте отургучтарда чогуу эстеликке бир сүрөткө түшүп алсак. Урматтуу катышуучулар, сиздер менен да сүрөткө түшөбүз. Ошондуктан бир 2 мүнөт отуруп турсаңыздар сураныч. Рахмат. Анан көрүүчүлөр менен дагы чогуу сүрөткө түшсөк.
Урматтуу катышуучулар, ардактуу айымдар жана мырзалар, баарыңыздарга терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Мына бүгүн Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын акселератор лабораториясы Кыргызстанда буюрса сиздердин катышууңуздар менен биргеликте ачылды. Убакыт бөлүп атайын келгениңиздер үчүн чоң рахмат. Ал эми азыр каалоочулар үчүн атайын кофе брейк бар. Ал жакта түздөн түз жалпы катышуучулар менен маек түзүп байланышсаңыздар болот. Баарыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Без микрофона.